Биз эт багытындагы ушундай бройлер тоок эттерин өндүрөбүз. Ага кошумча ичи союлган форель балыгы жана бөдөнөнүн эти, жумурткалар да сатылат. Өз үйүндө өндүрүлгөн тоок этин нукура кыргызча баяндап жарнамага тартып жаткан Нарын шаарынын тургуну Гүлжамал Белек кызы. Калаанын базарында чакан күркөдө тоок, балык этин жана жумуртка сатат. Гүлжамал социалдык тармактарда кыргыздын унутта калып бара жаткан сөздөрүн пайдаланып жарнамалагандыктан аны нарындыктар баары таанып, кардарлары көбөйгөн. Соодада эми сөзсүз түрдө жарнама керек экен. Анан ансыз дагы азыркы замандын талабына жараша иш да болуп экен. Биздин тоогубуз балапан деп жаңы таңгакта деп жарнамалап баштагандан кийин көпчүлүк тааныштарым күлдү да, аны сен кыргызча сүйлөп турбайсыңбы, таңгак деген сөз сүйлөнбөйт да, таңгак деген эмне деп, анан ошондо бир эмнеге сүйлөбөш керек, өзүбүздүн тилибиз болгондон кийин, мен билип аткандан кийин башкалар эле билет да деп, ошондон баштап сүйлөп кыргызча нукура сөздөр колдонуп башталган. Гүлжамал айым кесиби боюнча башталгыч класстын мугалими. Апасы тарыхчы болгондуктан кичинесинен сөз көп чөйрөдө өскөн. Бош убактысы боло калганда китеп колунан түшпөйт. Өзүм ошо кичинекей балдар менен иштешкен жакшы көрчүмүн. Жомокторду көп окучумун. Ошо балдарга үчүн жомокто сөзсүз түрдө кыргыздын көптөгөн сөздөрү бар. Жакшы айтылган. Ушул аң сезимге сиңип кала берет экен, баары бир сүйлөп. Өзүбүздүн да тилибизди сүйлөшүбүз керек. Кыргыз тилди биз сүйлөсөк, ким сүйлөйт? Нукура кыргыз тили менен мына ушундай жарнаманын жаңы ыкмасын жаратып, кардар көбөйтүп жаткан соодагер жарнама кыска жана түшүнүктүү болсо эл кызыгат дейт. Ошондой эле ар бир сатыкка чыккан буюмдун жарнамасы мазмунуна бап келип, улуу муун менен жаштар так түшүнгөндөй жазалыш керектигин айтат. Биз жакында эле жолдошум экөөбүз Алматыга барып, ошол жерден бир жакшы өзүбүзгө патриоттук сезимдерди ойготуп келдик. Ал жерден биз чоң соода борбор түйүнүнө кирип, ошол жерден бир нерсе алышыбыз керек болуп, барып жолдошум ушу кыргызча түшүнбөйт болуш керек деп аларга орусча сүйлөп баштады. Орусча сүйлөп баштаганда эле алардын соодагерлери ушу бизди карап да койгон жок. Эмне орусча сүйлөп атат дегендей да түшүндүк да, анан биз өзүбүздүн кыргызча эле сүйлөсөк, анан бизге келип учурашып, өзүнүн сатуу нерселерин бизге айтып баштады да, бул ушундай деп казак тилинде. Анан түшүндүк, ушу кыргыз тили менен эле биз улут экенбиз деп. Мына ушундай өз тилибиздин өнүгүшүнө жана унутулбай уланышына салым кошуп жаткан Гүлжамал айым ар бир кыргыз жараны кайсы гана кесиптин ээси болбосун эне тилин аздектеп, ыйык сактап, аны кийинки муун урпактарга татыктуу өткөрүп бериши керектигин баса белгилейт. Норuz Абылаев, Ала Тоо 24, Нарын облусу.